Салам достор, мен аты жөнүм Ыдырыс Исаков. Мен бүгүн Ош аэропортунда турамын. Тагыраагы Ош аэропортунун мынау акысыз стоянкасында турам. Акысыз стоянкасы толгон, мында орун жок. Мынтип машиналар кирип, тизилип. Орун таппай азыр кайсыл жака бурулушун билбей турушат. Ошол эле учурда аэропорттун мынау акы төлөнүүчү жагында эме бош турат. Орундар бош турат. Бул менин Ош аэропортунун дарегине айтыла турган биринчи доом, эмне үчүн акысыз стоянканы мынчалык тар кыласыңар? Эмне үчүн жана акы төлөнүүчү стоянканы мынчалык кең кыласыңар деген бул биринчи суроо. Себеби эки тарапка мындай бирдей мүмкүнчүлүк берсе жакшы болмок. Акы төлөнүүчү стоянкасына бир башкача бир сервистерди, башкача бир кызмат көрсөтүүлөрдү көрсөтүп, ошонун эсебинен адамдарды балким жууп бересиңерби, балким камера коюп карап бересиңерби, бардык машинанын коопсуздугуна жооп бересиңерби, мына ошентип акы төлөнүүчү стоянкаңарды өзүңөр кардар менен камсыздап алсаңар болмок. Бирок акы төлөнбөйчү стоянка дагы болуш керек. Адамдарда дайыма альтернатива болуш керек. Бул биринчи доомат болчу. Азыр жүрүңүздөр, азыр экинчисин көрөлү. Мына турган тосмо бул баягы бай менен кедейлерди бөлүп турган тосмо. Мына ушул тосмонун артында кедейлер, чортомандар турушат. Алар ошентип тыгылып, кысылып, орун таппай бири-бири менен мушташып, урушуп туруш керек. Анан мына акча төлөнүүчү жагында кардар жок болсо дагы, мынтип аянтынын жарымы бош турса дагы, бул жака ошол көбүрөөк орун берилиш керек. Бул ошол Ош аэропортунун элге, кардарларга, адамдарга, Кыргызстандын жарандарына кылган мамилеси ушул азыр. Эми азыр жүрүңүздөр, мына жакта Ош аэропорту менин оюмча, менин көз карашымда, менин пикиримде абдан мыйзамсыз кылган дагы бир кадамын көрсөтүп берейин. Бул шлагбаум. Кантип мына транспорт министрлигинин балансында турган, мындайча айтканда аэропортко тиешеси жок жолду Ош аэропорту мынтип тосуп алганга кандай акысы бар? Мен ушуну түшүнбөйм. Эгерде тоскусу келсе, булар стоянкадан акча тапкысы келсе, мында стоянкасы турат. Ушуга мындай кылып өздөрү жанагыны шлагбаумду коюп албайбы? Ошол жерден анан акчасын канча керек болсо алып ала бербейби? Анан экинчиден, мына жака машина койгонго болбойт деп жол белгиси турат өзү. Эгерде биз шлагбаум койсок, анда жол белгисин койбошубуз керек эле. Эгерде биз жол белгисин койсок, анда биз шлагбаум койбошубуз керек эле. Кыскасы, бири-бирине карама-каршы келген ушундай кадамдар болуп атат да. Мына азыр Ош аэропортунун стоянкаларын көрсөтүп берейин. Мына оң жагында стоянка турат, тетиги сол жагымда стоянка турат, анан тетиги жактарда стоянкалар турат. Ошол стоянкаларына канча кааласа, каалашынча, кааласа кабат шлагбаумду коюп алса боло бермек. Бирок булар бардыгын токтотуп туруп, тетиги жолго коюп алып атышат. Биз, эгерде жөнөкөй таксист болсо, же жөнөкөй эле бирөөнү узатып келген болсо, адам келиш керек. Мына жерге келип токтош керек, сумкасын алыш керек жүргүнчүнүн. Аэропортко ал кете бериш керек, ошол жерден кайра чыгып кетиш керек. Мына ошого уруксат берилиш керек да. Кыскасы, мына ушул нерсенин жанагы мыйзамдуу же мыйзамсыз экенин аныкташ үчүн атайын айлык алып отурган прокуратура, АКС, Финпол деген сыяктуу бир нече расмий көзөмөл органдар бар. Мына ошолор кирип сурасын, мыйзамдуулугун аныктасын. Биз да айтып атабыз го, жанагы биз мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз, биз укуктук мамлекетте жашайбыз, биз мыйзамды сыйлаган өлкөдө жашайбыз деп атабыз. Мына ошол укуктун канчалык сыйланышын, канчалык укуктук маселелер аткарылып атышын ошол көзөмөл органдары өздөрү текшерип, ушуга юридикалык өздөрүнүн баасын бере берсин. Мен азыр аэропортко кирбеймин. Булардын жетекчилигинин жанагы жалган жашык шылтоолорун укпаймын. Мен болгону фактыны көргөзүп, сиздерге суроо катары коомчулуктун талкуусуна ушул нерсени коюп бергим келип атат. Атайын айлык алып иштеп аткан расмий органдар өздөрү келсин дагы сурасын. Анан кийин элге расмий жообун берсин. Жок, ошол жердеги аэропорттун тосмосу мыйзамдуу дей турган болсо, ошо мыйзамдуу деп жана корутундусун чыгарып берсин. Эгерде жок, мыйзамсыз дей турган болсо, анда жазалачуусун жазаласын, тетиги шлагбаумду
мыйзамсыз турган болсо анда алдырып койсун. Андан сырткары ошол эле жанагы стоянканы, ошол стоянканын жанагы кедейлер үчүн берилген, кедейлер үчүн бөлүнгөн стоянканы дагы мындай көбүрөөк кылып коелу. Анткени кедейлер көппүз. Кыргызстанда жанагы мамлекеттик чоң кызматтарда иштеп, байып аткан бөлүк андай катмар болгону Кыргызстандын бир ашып кетсе бир 5%-ын түзөт. Калган 95%-ы менин жеке оюмда, жеке пикиримде. Алар каратамандар, алар чортамандар, алар карапайымдар, алар жөнөкөйлөр, алар кедейлер. Мына ошол кедейлер көппүз, ошон үчүн кедейлер үчүн көбүрөөк место ажыратылышы керек деп эсептейм. Мына ушул ишке ашыш керек. Бар болуңуздар. Мен сиздер менен Ыдырыс Исаков болдум.